Кандай иш алып баратабыз? Мисал айтсак, ошол жерден бизден абоненттер деген 3 фазга уруксат алып атат. Уруксат алганда эки ос бар, бирөөсүнө деген хозяйственный нужды деп коет 3 фаз. А жерден деген электроотопление колдонгонго уруксаты жок. Экинчи техникалык шарт ошо 3 фазга уруксатта деген электроотоплениесин колдонгонго уруксаты бар деп жүрөт. Анан ошол жерден биз өзүбүздүн инспекторлор текшерип, эгерде ошол биздин абоненттин техусоясына деген электроотопление уруксаты жок болуп, электроотоплениесин колдонуп аткан болсо, ошол электроотоплениесине пломбу басып, башка газ болобу, же болбосо көмүр болобу, ошол үйүн жылытканга ошол багыттагы жылуулукту колдонгула деген иш өткөзүп атабыз, то есть жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда интернеттен, телевидениядан элдердин баарына, өзүбүздүн кардарлардын баарына жеткизип атабыз. Жаздан баштап ушу бүгүнкү күнгө чейин иш алып баратабыз. Үнөмдүү колдонгула деп. Үнөмдүү колдонгула дегенде кандай? Мисалы ошол электроприборлордун экономдуу приборлорду колдонгула деп атабыз. Күндүз кереги жок маалда ошол электроэнергиясын, жарыгын колдонбогула деп атабыз. Бул жерден эч кандай ограничение болбой эле, только үнөмдүү колдонгула и туура колдонгула деген ишти алып баратабыз.